Эгерде сүйлөө өнөрү, кеп маданияты мынчалык маанилүү болбогондо, кыргыз элинде өнөр алды кызыл тил деген макал жашамак эмес. Аны ар бир кыргыз билет. Айтматовдун, Чыңгыз Айтматовдун эң кыйыны күндө адам болуу деген сөзүнөн кийинки орунда тилден түбөлүктүү, тилден артык өнөр жок деген сөзү калмак эмес аркасынан. Жусуп Баласагын деген биздин ушундай өз доорунун бир кылым алдыда жүргөн акылманы, кемеңгери, ойчулу, падышаларга кеп кеңеш берген жазуучу философу Тил Арстандай босогоңдо комдонгон, байкабасаң өзүңдү да жеп койгон деп айтмак эмес. 1,5 миллиард Кытайдан 7 миллион кыргыз дүйнөдөгү эң чоң Манас эпосту жараткандыгы же төкмөлүгү менен артыгыраак турмак эмес. Бүгүн алар саат санап техника чыгарып, машинелерди өндүрүп атат. Бирок эмнегедир кыргыз эли деле өзүнүн баалуу өнөрү менен жашап келатат. Көрсөбүз, сөзгө маани берет экенбиз. Ошондуктан сөз ушундай нерсе, универсалдуу өнөр. Мейли, ойлойт да, мен го үйдө отурам, мына депутат жакшы сүйлөбөйбү дейт. Экөөбүздү көрүп отурган киши тартканы подкаст дейт. Нургүл айым ийгиликтүү ишкер дейт. Эл аралык аренада жүрөт бизнесте. Сүйлөгөнүн карачы дейт. Нуркыз айым тележурналистмин дейт. Карачы тетиги сөзүнөн жаңылып атат. Мага боло берет дейт. Баарына керек. Баарына керек. Мен университетте окуп жүргөндө акырында айтишник, программисттерди окуттум. Анан ошолорго дүйнөлүк адабиятты окуп келгилесем, эжеке бизге мунун кереги жок. Деди эле айттым. Ай, эртең барып окумуш программист болсоң, мени жумушка алыңызчы. Эмнеге ашматты эмес, мени алышыңыз керек деп ынандырганга дагы тил керек, сөз керек балам. Ошондуктан адабиятты окуйбуз деп.